Бул жерде өзгөчө белгилеп баса белгилеп айта кетчү нерсе, картошка менен капустаны кайнап жаткан сууга салуу керек. Аларды кууруп алганда даамы бузулат балдар. Диана кичинекей кезинде эле ашпозчу болууну самап, апасы менен биргеликте ар кандай таттууларды бышырып үйрөнчү. Ал кыялын ишке ашырып, ашпозчулук кесибине тапшырган. Азыркы учурда студент практика менен теорияны айкалыштыруу менен билимин улантып келет. Келечекте бир ресторан ачып, бир жак капталын поварлыкты өндүрүп, анан бир жак каптал кондитерский болот. Заказ алам. Ар кандай тортторду, мисалы кекс, булочка дегенде. Повар деген бул биринчиден бул гигиена, таза болуш керек. Өзүң таза жүзүрүшүң керек, иштеген жериң таза болушуң керек. Өз ишинди сүйүп кылышың керек. Сүймөн Кулчокморов атындагы номер 10 кесиптик окуу жайда студенттердин билим алып, андан ары жумуштап кетүүсү үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Студенттер өндүрүштүк практиканы Түркия мамлекетине барып өтүп, ал жактан айлык алып иштеп, жана ошондой эле жумушка орношууга да мүмкүнчүлүктөрү бар. Булар ошол азыктарды, кулинария деген эмне, ошо тамак аш даярдоонун технологиясын туура сапаттуу тамак аш менен камсыз кылуу болуп эсептелинет да. Анан ошону бардыгын азыктар менен таанышат, аларды алгачкы иштетүү, жылуулук менен иштетүү, анан даярдоо технологияларын, керектүү ченемдик документтер менен иштегенди, мисалы үчүн калькуляция менен, рецептура жыйнакылыгы менен иштегендерди бардыгын ушул жерден үйрөнүшөт. Аталган окуу жай башка кесиптик окуу жайдан айырмаланып, орус жана кыргыз тилинде билим берип келишет. Бул жакта студенттер 1 жылдан 8 айга чейин окуп, кыска мөөнөттүн ичинде ашпозчу адистигине ээ болушат. Болжол менен окуу жайга жылга 2000ге жакын студент тапшырып, билим алып чыгышат. Студенттердин арасында эң жакшы окугандар 3-4 даражадагы ашпозчу болот. Балдар, мисалы үчүн ошол эле кардарларыңардын арасында кант диабети менен ооругандар болсо, силер аларга кандай тамактарды сунуштайт элеңер? Кант жок тамак. Мен лицейди бүткөндөн кийин планым Турцияга деп атам. Турцияга барып, аякта деле ашпозчулук кесипте иштейин деп, опыт алып, ошо кийинкиге шеф-повар болсомбу, өзүм ресторан ачсамбы, бизнес жүргүзсөмбү деген ойлорум бар. Мен Байгазанга бардым. Кафесинечи. Аяктан мен сүйүктүү тамагым, бризоль тамагын жаздым. Үйгө барып, үйдөгүлөр да жазап берди, ушундай деп кызыктуу да аябайчы. Кандай балам, кандай жерде окуп депчи, кандай тамактар жазып деп. Туугандарымды жазап бердим, үйгө барып да папамдарга, мамамдарга жазап бердим, эжекемдерге ошо жазап бергенде баалашты. Азаматсың депчи, кийин ошондой өзүнүн профессияң менен иштеп кет деп айтышты да мага. Ашпозчу болуу оңой сезилгени менен жоопкерчиликтүү, татаал кесиптердин катарына кирет. Талапка жооп берген мыкты ашпозчу сезимтал, аракетчил, эмгекчил жана чыгармачыл адам болушу керек. Чолпон Эркенбаева, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктары.